болгон болсо Сведенде X деген күнү баарын неме кылыш керек болот. Анда кийин көчүбүз таппай калабыз. Арасында мен X-деген күнү 10 чакты эле жетет негизичи. В основном мен мунулар деле достойнунду, анан немелер деле болгон болсо, мындай эмелүү. Калгандардын өзүнө айткандай постепенно эле болуп турат. Бирок мен каалаймын, мен буну бир эле мен эмес, досумдагы жазды, досумдукунда мен жаздым, ортодо отуруп алып, кандай болот? Биз мындай сахнага чыкканда эл угуучулар негизги баягы дебейли деген нерсени көп эме кылдык. Чынында. Айта. X деген күнүчү, мо 4кө бөлүнүп турбайбы? Мен уже эсимде жок, буга эле жаздырып туруп эме кылдым, мен айта берсең. Ошо 4кө бөлүнүп турганда эң акыркысы эле керек болот X деген күнү. Андан артысын уже колго тийгенден кийин уже дальше өзүңүз эметесиз бар. Чоңу дегим, сен маналарды айтып атасың да, бүт ушулар болчу да, акыркысы. Бир суроо берип коеюн. Эгерде баары биз ойлогондой болуп кетсе, жана шокур барбы? Азыркы. Ошону шопурун не кылыш керек? Ордун дейт. Бул в принципе производство сен эмени айтып атасың да, уды. Жок. Ошол. Ошону айтып атам, ошону. Бир изюминка бар. Революционный настрой деген бар да. Ошол убакта победитель несу деп, ошол убакта эмне кылса да жараша берет. Кимди кандай кылса дагычы. Ошол таянып туруп муну маралдыгы бар, мондай деп алып берсеңиз, сиз айткандай баягы сөздөктү кампайтыш үчүн эмес. Биринчиден ачыгын айтып коеюн, сизге жакын болуш үчүн. Экинчиден ошол порядок кылып, үчүнчүдөн анын баягы туура эмес эмелердин баарын алып чыгып, мондай болгон экен, мындай кылган экен, мондай кылган экен деш үчүн да ушул максаттар бар. Одон кийингине эме кылайлы, анан кийин кайсы бар эле? МА. Одан кийин. МА. Азыр бир секунд аны эске кылайынчы. Кандай вообще ал бирок эме жакшы эле болуп калыптыр, могулар агарыпчы. Эмеси күчтүү айна жолуктурушуңуз керек. Ошол жакындар бүт согласованный болот. Мен сизге ушуну айтайын. Мен бирөө менен чайлашканмын, кофе ичкенмин, футбол ойногонмун, тандашмын деген түшүнүк болбойт. Ушул силер дагы катуу тургула. Силерге да тийиштүү. Мондай болуп кеткенден кийинчи аныбаган биз өзүбүз очередке туруп эмес кире албай мага бар. Ошондой болдуң ба? Ошондой болдуңбу сен? Жок, болуп калса Сен ошондой болбой токтоп. Мен Сени жанагы жерге алып барасыз, эткенди аппаратка алып барасыз. Биз да жаныңызда болобуз да ошо постоянночу. Ооба. Бирок бул биринчи очередь. Бирок максимально мен силерге дагы бир жолу айтайын, мен ушул Сталиндин сөзүн унутпайлы, бардыгыбыз. Бул бир эле мага эмес, силерге да тийиштүү. Сталин максимально айткан. Ушулар бардыгын чечкилер ушулар деген, билесиңер. Ошондо жаңылбайлы. Эң чоң неме ошол болот, позор. Оңго чейин кичине сукатем. Ондо туруп сен жанагы мунуларды өткөрүп бермейди берип, бычагын, артын, беркилерди бүт эме кыла бер. Эпият бололу, бири-бирибизди тааныбайбыз, максималдуу эмне кыла берейли. Хорошо? Ооба, деп монда караштырып келиштик. Бычакка менен сүйлөштүк. Mana men 2 kundan beri kayra ayıp atamda 2 kundan beri. Mana sizler özüңөр üçün bilgili. Janaga munoncha сүйлөштүк, кол алыштык. Жана эмеге пробага чынын да. Муну эме билет, ким эле темке биз примерно ушуга
Bunun plюсу, bunun ең эле плюсу. Только мына мен берип атам, что баягы билгиле. Бизге баягы бирөөнүн оозун карабай, эмебиз, болгондора тура өткөрүп атам дагы күлөш. Ошол именно бартерный система өтө эме болуп атат. Эми жанагы мынодон мына ошол жанагы эмеге кетчү өйдөңүзү. Десятку, түшүнүңөр да, десятку. Десяткудан бизге экөө керек болуп атат. Мен үчемени эмеге койдум. Арыздандарсан кылып. Башка эмне кылам? Башка ким өзүң айтчы? Бирөө азыр күнү 1 сом бербейт. Биле максимально мен деле айтып атам. Бул нерсеге ар ким мындай атайын болуш керек. Кызмачы. Бул сен да, мен дагы кызмачы. Да, мен да. Образы да барыбыз. Эгер мени образына мындай интервью берсем образно еще хуже кылып эме болгон болсо экөөңдү мен тааныбайм, көргөн эмесмин. Бирок эмне сен болуп калдыңбы? Экөөбүздү көргөн эмесмин, тааныбайсың. Түшүндүңбү? Андан кийин мыналарды эртеңге берет, мыналарды. Бүт ошоларды берсе, мыналарды. Sen ошолорду кошуп эме кыласың да, түшүнүң да, ошолорду максималдуу. Мыналардан дагы эме болмой болду. Мына азыр айттым го, азыр ошолор менен сүйлөштүм өзүм менен. Мыналардан токтолду дейт. Мыналардан бүт ушулардан эме кылып силер ойлогонго дейт, силер ойлогондор мындай эме болуп атат дейт. Болгон болсо дедим, эртеңден уже именно тенке сенби бирөө эме кылыш керек. Ал только менен болбой мындай шакек кылышыбыз керек. Анан кийин анан байке эме маселе болду. Баягы мен айтып аттым эле 8 литр май тууралуучу. Ошо кандай болуп чечилген да, анан могу дагы керек болуп атат негизичи. Себеби ал маяктан деген мен деле эң чоңунда рисковать этип атам да. Маяктан барып кайра келе албайсыңчы. Дорога бардуу сторону болуп атат дачы. Анан ал турба семьям тууралап кетиш керек болуп атат. Азыр эң деле оңдоо болуп атат. Мен кошкамдын эмесинен мындай кылганга деле кетет. Мындай керек. Булар мындайлары ошол эмеш керек болуп атат да. Анан мону деле чечиш керек бул нерсе болчу. Анан мен кантип таксиге кире албайм, бензинге бактым, жерден кире албайм, калган жерден токтоп, калган жерден буйтап дегендечи. Ошол биз өткөндө сүйлөшпөдүкпү эме менен? Ал сен айткандай 8 литр эмес, максимум 4 литрдин теңирээнгер ошотолунду алынат деп темелди эме менен досу менен сүйлөшпөдүкпү? Ал жеке эмеме жетет, анан башка дагы чыгымдар болот экен да байке. Мындайдан алыш керек. Семьям калып атат баягычы, эки балам менен келинчегим. Калып атабы? Анан ошонун баарын тууралып кетиш керек да, канча убакытта созулат мисалы үчүнчү. Бул деген мисалы үчүн, конечно, бир күндө баштап, бир күндө бүтүп кетсе жакшы. Бирок бир нерселер болуп кетип, 100 ай ичине созулуп кетсе да мүмкүн мисалы үчүнчү. Ооба. Бул каякта булар? Чыгардың беле? Жок, экинчиси ошол жакта эле да. Биринчиси жок, биринчисин чыгардыңбы?